құлағым, сұлу жер Кутман тұзағым. Ассаламу алейкум, саламатсыздар бардыктуу. Москва жана Москва областында жашап, жана эмгектенип жаткан кадырлуу, уюткулуу, санжыралуу кыргыз мекендештер. Бүгүн мына сиздер менен Москва шаарынын так ортосунда, жакшынакай ушундай концерттик залда бардыгыңыздар менен улуу мурастуу Сузак коомунун мааракесине кош келиңиздер демекчибиз. Тоо борунда турагың, шыңгыр акса булагың, калың жаңгак токойлуу, киндик кан тамган сузагың. Көркөмү көздү суктанткан, көк артым суусу шараккан, жашыл бир көктөм жаңгаксар, айланам жерим сузактан. Арбаңыздар ардактуу Манас атанын, Курманбек атанын урпактары дагы бир рет кош келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү салтанатты ачып үчүн Сузак коомунун төрагасы, жеке ишкер, кыргыз диаспорасынын бизнес тармагынын жетекчиси Искендеров Канатбек Искендерович мырзаны кол чалуулар менен чакырып кетебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, ошондой эле сузактык боордоштор. Добрый день, уважаемые гости Международного университета. Позвольте, с вашего позволения, вести речь в своем родном языке. Урматтуу мекендештер, ошондой эле элчилик, миграция сиздерге, жалпы жаамат, коомчулуктар сиздерди ушул келип, ушундай убактыңыздарды бөлүп биздин ушул мааракебизге келгениңиздерге терең ыраазычылыктар билдиребиз. Бүгүн биздин негизги максатыбыз элибизде болгон, Сузак элинде болгон тынччылык, достчулук, бири-бирибизди колдоо, жөлөк тирек болуу, ошонун негизинде уюштурулган спорт жана маданий иш-чарабызды бүгүн сиздер үчүн ачык деп жарыялайбыз. Кадырлуу конуктор, келиңиздер эми кезекте биздин кадырлуу аксакалдар жана ошондой эле Москва шаарындагы Кыргыздын жетекчилерине, аттуу баштуу инсандарга сөз кезегин узаталы. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин өкүлү Ниязалиев Дастан Картаңбаевич мырзага кол чабуулар менен сөз кезегин узаталы. Саламатсыңарбы, агайын туугандар, баарыңыздарды
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин жалпы жамааттын атынан биздин элчибиз Алибек Жашынкуловичтун атынан бүгүнкү өтүп жаткан Сузак коомдук уюмунун мааракеси менен куттуктайбыз. Бүгүнкү ушундай мааракеге катышканыбызга кубанычтуубуз. Негизи эле Сузак коомунун түзүлгөндөн берки жасалып жаткан иш аракеттерди баарыбыз көрүп билип атабыз. Ошол жасап аткан салымдардын баары тең ийгиликтүү болуп өзүнүн жакшы жыйынтыктарын беришине тилектешпиз. Кечээ дагы спорт жагынан футбол, волейбол оюндары өтүптүр. Ошол окутуучулардын дагы катышуучулардын баарын тең куттуктайбыз. Негизи эле маданият жагынан, спорт жагынан, илим жагынан, билим жагынан көп эле иш аракеттер жасалып атат. Биздин чыгаан агалар, эжелер менен чогуу бирликте иш кылып келе жатабыз. Бир эле Райымкул Азымович эле айтып койсок, Райымкул Азымович көп кыргыз, орус мамилелерине көп салымын кошкон. Мен негизи эле ушул Москвада ишти ошол Райымкул Азымовичтин колунда иштеп баштап 2007-жылы. Ошондон бери тааныйм. Көп жумуштарды чогуу кылдык. Азыркыга чейин ошондой иштерди алып бара жатабыз. Ошол бүгүнкү айтылган каалоолордун баарына кошулуп, ушу Сузак коомдук уюмуна мындан аркы дагы көп жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, көңүлүңөр урган үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү майрамды жакшы маанай менен өткөрүп алалы. Албетте, Сузак району Кыргыз Республикасында калкынын саны боюнча 2-чи орунда турган ири райондордун бирине кирет. Жана ошондой эле Сузак районунда 290 миңден ашуун калк жашайт. Андыктан, кадырлуу коноктор, Сузак коомуна жакшы тилек арнап келген миграция кызматынын өкүлү Абдыразаков Доорбек Үсөнбаевич мырзаны чакырып кетели болсолор. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор. Ар бир уюмдун, ар бир райондун биримдиги бул биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө кошулуп жаткан салым деп эсептеймин. Тем более талаа жеринде, чоң Россия Федерациясында ушундай коомдук уюмдардын биригиши биздин мамлекеттик кызматтагыларга аябай чоң салымы тийип атканын биз ушул жерге келиште билип атабыз. Ушул Сузак коомунун түзүлгөнүнө, ушундай коомдук иштерге катышып атканына, биз менен алака кылып канчалаган жоголуп кеткен адамдарды, каза болгон адамдарды, жакшы иштерди бардыгын бирликте аткарып келишат. Сузак коомуна чоң ыраазычылык билгизебиз. Эми Сузакта айтып өтүрсөм чекеден эле кыйын, мен билгенден баары тегеле простой жок экен, карасам баардыгы эле кыйын да. Райымкул Азымович баштаган топ, бул жакта Гүлип эжем, Кармышакова, Замир эжем баштаган топтор, жаш балдар мына Марселдер, уландар мамлекеттик органдар менен кызматтар менен жакшы иш алып барып келишат. Бул элдин биримдиги. Ар бир адамга көңүл бөлүү бул айылдык коомдордун биримдиги. Айылдык коомдордун бириги келип райондук коомдордун бириги болуп атат. Райондук коомдор келип областтык коомдорго бирип атат. 7 дубандын жетекчилери келип алып биз менен чогуу иш алып келип атышат. Бул деген бири-бириз менен ынтымакта болуп салым кошуп ушу мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымды. Мен биринчи келгенде аябай кыйналдым эле. Анысын таппай, мунусун таппай, Кудайга шүгүр азыр телефон менен иштеп турупкан. Ар бир коомдун жетекчисинин телефондо, даже айылдык коомдун жетекчилерине чейин бар. Россия Федерациясынын 86 шаары менен иштейм. Кыргызстандан бирөө жоголуп кетсе, кетип жолдо машинасы бузулуп калды десе, Якутия, Магаданга чейин түнкү саат 1-2-де балдарды ойготобуз. Ошондой элдин кызматын айлык албай,
кылып жүргөн коомдук иштерге катышып жүргөн мына канатка окшогон инилериме ыраазычылык билдириш керек. Бул жерде акча төлөнбөйт. Бул жерде патриоттук сезим төлөнөт. Кимде ушу мамлекеттик өнүккөнгө салым кошом деген, элим журтума кызмат кылам деп, не обязательно бир көчөгө чыгып мушташып же кыйын болгондон эмес. Спортсмендерге да рахмат, ошо сузактан спортсмендерди билем, күрөшүп жүргөн балбандарды билем. Но биримдик болмой сайын, тартип болбой сайын өнүгүш аябай кыйын. Ошон үчүн сиздердин иштериңиздерге ийгилик каалайм. Дайыма Сузак коому өнүгө берсин, өсө берсин. Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, элибиздин, журтубуздун ынтымакчылыгын көтөргөн чоң район, азыр Кыргызстандагы 2-чи район. Аттуу баштуулар чыккан, Герой Советского Союза, социалистского труда дегендер чыккан райондун калкы отурасыздар. Мен сиздер менен сыймыктанам, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Баарыбыз биримдикте өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошобуз деген ниеттебиз. Анан Сузак коюмунун жетекчисине кичине алып келген белегим бар эле, ошону тапшырып койсом уруксат этсин. Канат мырза. Сизге жөн нерсе алып келген жокмун. Манас китебинин кара сөз менен жазылган толук тому. Şu Manastын китебин окусаңыз, ошол жерде Кошой Аксакалдын, Алмамбет Батырдын айткан сөздөрү бар. Ошо менен элик журтуңузга сизге шпаргалкада жакшы алып кетем. Андыктан дагы бир Сузак жөнүндө кыскача маалыматка көңүл буралы. Сузак району Айтылуу Көгарт өрөөнүндө орун алып, Базар Коргон, Өзгөн, Тогуз-Торо райондору менен чектешип, жана ошондой эле Өзбекстандын Андижан областы менен чектешет. Ал эми районубуздун тарыхы Т-20 кылымдардын башында эле башталган. Албетте, Сузактын тарыхында илгери Курманбек Баатыр атабыз эл журтту коргоп, эл журт үчүн канын төккөн инсан. Андыктан келиңиздер, кезектеги сөз ээси Координациялык кеңештин төрагасы, Сузак коомунун аксакалы, экс-посол биздин сыймыгыбыз, биздин жолбашчыбыз Аттокуров Райымкул Арзымаматович мырзаны кол чабуулар менен чакырып кетели. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен, урматтуу туугандар, улуу уюткулуу кылым караткан кыргыз калкынын инсандары, мына бүгүн биз улуу мамлекеттердин бири болгон Россия Федерациясынын борборунда көрүнүктүү жеринде Сузак коомунун жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Жалпы Сузак коомунун атынан Россия жергесиндеги, Кыргызстандагы сузактык жердештердин атынан келип бизди колдоп бергениңиздер үчүн терең таазим айтабыз. Ошол менен бирге жалпы сузактык жердештердин атынан, мекендештердин атынан дайыма бизди колдоп, бизге көмөк жөлөк тирек болуп, ар кандай деңгээлдеги мааракелерибизге катышып колдоп келаткан биздин расмий мамлекеттик өкүлдөрүбүз, элчиликтин өкүлдөрү, миграция кызматынын өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип дайыма колдоп келгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Кол чаап рахмат айтып ошол менен бирге мына бул жерде отургандарды байкасам, Москвалык эле жердештер эмес, Кыргызстандан алыс жол артып келген эжем, агамдар отурушат бул жерде. Сиздерге кош келипсиздер, рахмат сиздерге. Кол чаап. Эми көп сүйлөбөй, көп убакытты маданий тармагына бөлсөк деген максатта эми кыска эле баарыңыздарга белгилүү Москва жергесинде, Россиянын жергесинде, аймагында миллионго жакын мекендештерибиз эмгектенип, иштеп, окуп, өз турмуш арабасын тартып келатышат. Москва жергесинде 92-93 жылдары бизнес тармагы жаңы өнүккөндө
биринчилерден болуп келгендер сузактыктар болгон. Барыңыздар билесиздер. Барыңыздар билесиздер. Жалгыз эле Москвада эмес, бүт Россияда бизнестин бир тармагы кыргызский бизнес деп коет. Курулуш жагы, курулуш материалдар жагы. Москванын айланасында, Москванын өзүндө, Москванын облусунда 150ден жакын рынок деп коелу базарлар бар. Ар бир базарда жок дегенде 10-15 кыргыздын точкалары бар. Ошол жерде кыргыздар иштешет. Ал бизнеске башка улуттар чыдабайт. Себеби ал бизнес абдан оор, абдан жооптуу, абдан күчтүү бизнес болуп эсептелет. Ошону биздин жердештер, биздин кыргызстандык туугандар иштеп, өнүктүрүп, бүгүнкү деңгээлге чейин келип иштеп келатышат. Ошол жылдар баштап бутуна туруп, бул жерден тажрыйба алып, чөнтөктөрүн бир аз толтуруп дегендей, мына бүгүнкү күндө жогорку кеңештин 4 депутаты ушул жерде келип иштеп, бутуна туруп баргандар иштеп атышат. Буйруса мындан арыда ушул жерде отургандар да, жердештер, мекендештер да келечегибизде ошондой деңгээлге жетебиз деген ойдобуз. Эми жогоруда белгилей кеткендей, Москва жергесинде, Россия жергесинде ар улуттун диаспоралары деп коебуз, улуттук өкүлдөрү, кеңештери, турмуштун буйругу менен аларга да катышып жүрөбүз. Өзбектер, тажиктер, казактар, украиндер, немистер, гагауздар, армяндар, грузиндер, азербайжандар, алар бүт баары биз дейле биригип ынтымакта. Бирок алардын арасында кыргыз жамааты, кыргыз диаспорасы, кыргыз калкынын өкүлдөрү бул жерде өзгөчө орунду ээлейт. Эмне дегенде себеби биз арабызда ынтымагыбыз бар, биримдигибиз бар, патриоттук сезимибиз бар, элибиз, жерибиз дегенде биз намыска бекем турган калп болуп эсептелебиз. Ошон үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, тапканыңыздар өзүңүздөргө буйрусун. Бүгүнкү каалоо тилектер бүт баарыбызга кабыл болсун. Кезектеги дагы куттуктоо сөз кезеги Москва жергесинде карысы бардын ырысы бар деп коет. Аксакалдар кеңешинин төрагасы Абдуллаев Медербек Адилбекович агайыбызда. Саламатсыздарбы, урматтуу боордоштор, урматтуу мекендештер, уюткулуу сузак боордоштор, бүгүнкү чоң мааракеңиздер куттуу болсун, кубанчыңыздар коюңуздарга толсун. Чындыгында сузактын мындай улан кыздарын айта кетсек, кадимки эле биздин баягы Курманбек баатырыбыздын урпактарындай. Мына жогоруда Райым Корзунович айтып өткөндөй, мына чындыгында строй бизнести баштаган азыркы 4 депутат эл башкарып атат. Калайлы башка коомдордон деле мен ойлойм, башка коомдордон дагы чыгат буйрса. Чоң ийгиликтерге жетишип атасыздар. Сиздер менен сыймыктанабыз, ийгилик каалайбыз. Дагы ирет бүгүнкү айта кетиштин кереги жок. Ар бир коом, ар бир тармакта баатырларыбыз, спортсмендерибиз, илим билим тармагындагы дегеле сузактыктар алга, алдыда чоң ийгиликтерди жаратат деп ишенебиз, таазим этебиз, күтөбүз. Рахмат. Оончу таланттуу инсандар өтө бай, өтө көп. Андыктан кана эмесе сиздерди шатыра шатман колчоңуздар менен концерттик программабызды баштап алсак тугундар. Алдыңыздарга чакыра турган биздин алгачкы концерттик номерибиз Жалын би. Колчоңуздар менен. Жарык нур Кутман Жылдыздан, Жалын би чыккан Кыргыздан. Байыркыдан жалын би, бак
жолдаш, өтіп кетсе талас, ер жігітке шаймашай, ергі пейлі қарындаш, ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі. Шыңғырғаны тапқандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тайтыруны чапқандай, қандай адам мен тұра талбай жүрі қолқына, жалпы тегіз белесек жолында сығындына. Dilekten kuyup canı kırıkkın, canım barda uçurdu, jalınındı жүрөктөн. Şabatlı düydöдөй, şanda koşun sırdıдөй, kandı çıdap durasın, karar çette bilgede. Ergi pide, ergi pide, ergi pide, ergi pide. Şıngırgalar kakkanday, uçup bara jakkanday, talpınalı jarışka, taytırını çakkanday, kanday adam din tura, talbay жүрі kolkuna, жалпы тегіз белесек жолында сындыма. Çağılgan, жаралған бей жалында, шат өмірді жарық бол, шам шырақтай жағылған, күлкіменен жашағалы, күн балары аталы, мейлі қары жашымыз бір құмарға баталы. Баталы, 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 баталы. Шыңғырғаны қаққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тайтыруны чапқандай, қандай адам кем тұрар, талбай жүрі қолқына, жалпы тегіз белесек жолында сығындыма. Қандай адам кем тұрар, талбай жүрі қолқына, жалпы тегіз белесек жолындасың, жолындасың, жолында сығындыма. Кезекті атқарушылары Исакова Бүзейнеп, Тазагүл Тазақова. Созағым, Созақ киіміне. Kulağım, sulu cer kutman tuzağım.
Рахмат. Кутман сузагын сөзү Сабыржан Жолдошевтікі, обоны Мухтар Кырбашевтікі болды. Чоң рахмат. Тоолор деген ырды тартылап койгонго уруксат этиңиздер. Обону Абдыкайымовдуку сөзү Зура Сорумбаева. Çapkan kolunuzlarga Kudayım bereke beyispesin деп жақшылық қылалы. Андықтан келіңіздер. Бүгін әлбетте Сузақ қауым марекесі болған соң Сузақты даңазалаған дағы Сузақтың атын шығарған тей тарақтағы бізден Құрманбек бабабыздың дастанын айтпасақ уят болып қалады. Андықтан қанымесе сіздердің қолшауыңыздарменен Құрманбек дастаны Тазагүл Қазақованы атқарушылық. Қырғыз қыпчақ елімден қырылған өчін алмасам, қырчылдашып қалмақа қызыл қырғын салбасам, Құрманбек аты мақтанған құрысын менен даңазам, табыналы жігіттер қара таңдай қалмақа, өрт жалындай күшменен өткен өшті алмақа, өксіген елден айынан өткен күнгі мен қапа, туған елден убалы мені қанти ұқтатат, мұнда ішті ойлонсоң қандай батыр тыш жатат.
Ай, рахмат. Албетте, Кыргыз элинде байырдан Манас айтканда, Курманбек айтканда, артынан келип таптап токтотпосо булардын ою менен кирип кетет дейт. Андыктан чоң ыраазычылык билдирип, бир кол чаап коелы. Куттуктоо сөзөлөрүнө ыйгаралы кезекте жалпы Россиялык Кыргыз конгрессинин жетекчиси Кожоев Кубанычбек агабызды чакырып кетели. Асыңарбы, урматтуу жердештер, урматтуу сузактык туугандар. Бүгүн абдан жакшы чоң майрам болуп атыр. Алдын ала кичине кечирим сурайм, дагы жолугушуулар бар эле. Бир аз кечирип калдык. Бүгүн дагы жердештер көбүрөөк келсе болмок экен, эми Кут Дарыган ошо биздин байыркы өзүнүн тарыхы бар Сузак жеринин бүгүн чоң майрамы десе болот. Көп жылдан бери сузактык мекендештерибиз, Сузактан президент дагы чыккан, көп инсандар чыккан. Кыргыз мамлекетинде көп өзүнүн бакыйган орду бар элдин урпактарысыңар. Ошо алыста жүрсөңөр дагы Москвада өзүңөр баары ынтымак. Мына азыр жетекчиси мына канатинин баш болуп, бир абдан маанилүү коомубуз үчүн, элибиз үчүн, мекенибиз үчүн абдан орчундуу жакшы мероприятияларды, иш-чараларды өткөрүп келатасыңар. Мен ошол менен куттуктап кетет элем. Биздин канчалык эме мекенибизде кандай олук-солкулар болбосун, кандай жашообуз кандай болбосун, эч убакта духубузду түшүрбөй, коомдорубузду көп ушундай жердешчилик, айылдык ушундай областтык коомдорубуз көбөйүп атат. Россияда жашаган мекендештерибиздин орус жарандыгын алган саны абдан көбөйүп атат, миллионго чукулдап калды. Биз кыргыздар көчмөн элбиз эми. Көчүп ат үстүндө жүргөн элбиз. Кайда барбасак да өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн салтыбыз менен, тилибиз менен, дилибиз менен эч убакта жоготкон эмеспиз. Мен кыргыз элинин тарыхы, кыргыз элинин келечеги абдан кең экенине мен терең ишенем. Урматтуу туугандар, силерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан кичине биздин бүтүн Россиядагы биздин кыргыздар, сузактыктар бир эле Москвада эмес. Мен ойлойм, ошол Сузак коомуна бүтүн Россиядагы Сузактан жүргөн мекендештер WhatsApp группаларына жана өзүбүздүн ошол ынтымак группаларына силер кошуп алып, мындан ары дагы ынтымагыңар күчөй берет деп мен ойлойм. Ошого кичине болсо да биздин мекендештердин силерде болуп аткан бүгүнкү нерсенин баардыгы бүтүн баягы ийне сайса баардык организмге жетет дегенде азыр ушу технологиянын жетишкендигине байланыштуу бүт кыргыздар бүгүн көрүп турат, билип турат, сезип турат. Ошого биздин башка мекендештердин атынан канатка кичине тапшырып койсок, биздин алкыш катыбызды. Дагы жол майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды ынтымак болойлу, бир болойлу. Рахмат. Кезекте Сузак коомунан түзүлгөн Татынакай Бесин сулуу айымдардан түзүлгөн Оос комузчулар тобун тосуп алалы. Келиңиздер.
ыраазычылык билдиребиз. Арзбек Бедияров, Кутманду жерим. Ушул кыздардын ансамблинин акапелласынын аркасында сиздерге тартуулайбыз. Өлтүрү суу бойдо бүгүн тери жүрчерек ойно кимди кантамган Кутманду жерим кусадар болгон өзүн ойдо кусадар болгон күн сайын ойдо. Кезекте дагы бир биздин Сузактын колуна көп кырдуу таланттуу жигитибиз Али Султан Супатаевин чакырып алалы. Майрамыңыздар менен ар бир күнүңүздөр ийгиликтер коштосун. Мен да Сузактан болом, Актоктон болом, ошон үчүн ак костюм кийип жүрөм карында калып. Чын негизи биз чыгармачыл жолдо тармактар көп да, бирөө уон жаратат, бирөө ырдайт. Биз болсо кичине кудулчулук өнөрдү аркылайбыз кыялданып. Азыр көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек, мен Сузактын атынан катуу атам го. Чын ишенмесеңиздер, жана Абдулда Рахмандардын концерттерин көрсөңөр, ана деген жерден стол көтөрүп өтүп кетем ошо мен да. Мындан 4 жыл мурда мен Бишкек шаарына келип, Куйручу Кудулдар театрына аралашып, ошондо Келбек Ниязов агайыбыз менен бир эпизод ойногом, кичине мындай массовкада деп коет бизде, массовка ойногом. Анан мен атама звонить этип айттым да, ата камера көтөрүп бир 2-3 жүрөт, мен телевизордон чыксам керек. Ушул ноябрда болгон концертти алып карасаңыз десем, атам Актооктун жарымын чогултуп келип, койсоюп телевизорду мындай караса, мен стол көтөрүлүп бир 15 секунд эле өтүп кетет экен да. Концерт 3 саат экен, мен бүтөйүн деген жеринде стол көтөрүп өтүп кетмин. Анан ошондон бери жүрөбүз. 5 жылдан бери борбордо бирачка болуп, чоңдорго квартирант болуп, домдордо кызмат кылып, тойлордо. Анан Москвага келгенибизде бир 4-5 айдын жүзү болду. Келгенде ошо күндүзү таксист, кечинде артист болуп эле кыялданып, Москвага келсе элдин баары байып кетип дегенден. Мына тайгаралыктар өзү негизи мындай сыйкырчыдай эле элекесиңер. Ушу Сузактан тайгаралыктар барбы? Биз силер менен жакынбыз да, шаарга түшкөндө через силер аркылуу өтөбүз. Мурда Благовещенке аркылуу өтчүлүк, кийин через Тайгара өтүп калдык да. Мындай жомоктогудай үйлөрдү салып койсуңар го. Силер жака салсак эле бир мындай Париждарла өткөндөй эле өтүп кетебиз. Анан Благовещенке жака салсак эле бир 17-18 кылымды көргөндөй болуп эле бир кызыктуу болуп өтүп кетебиз да. Тайгара жак менен өтсөң кичине көңүлүң көтөрүлүп калат. Көрсө Москвада олтуруп алып движениени силер кылып аткан турбайсыңар. Эмне эле Москвага келип элдин баары байып кетип атат, кыялданып атат. Көрсө биякта ынтымак бар экен да. Биз байкадык, ынтымак бар экен. Үй бүлөлөргө аябай ынтымак экен бул жакта. Келеткен мындай уруш болгон жерде береке болот. Өзбектер эле айтат го, эртең менен эшиктин астыга суу сепсеңиз береке келет деп. Анысындай эртең менен эрте туруп жумушка кетет экенсиздер. Эртең менен эрте турганга Кудай ырыскын берет дейт го. Анан үй бүлөңүздөрдө да уруш болбойт экен. Себеби аял күйөөсүн байкап калдым. Биякта тамак ичкенде да бирин-бири сылык чакырышат го. Тамак ичип жүрбөйсүз, тегилер ойгонуп калбасын, мишайт этпейли деп. Караңыздарчы, кандай ынтымак, урушпайт. Заман караңыздарчы, өнүккөн, урушпай, бирине-бири сыйман эле жасалышат. Кыргызстандачы, Кыргызстанда турбайсыңбы, жата бересиң, кан уруш болуп өз эркинен туруп эле берекени колоп ийишет. Кыргызстан биякта тазалык бар жерде да береке болот туугандар. Мен ушундай айтып коем, тазалык бар жерде береке болот. Биякта душка киргенде байкасаң эчтеке жок го. Бет жууганы киргенде эчтеке таппайсың го. Кыргызстанда бардыгын табасың. Бардык ошол жерде бардак. Биякта таптаза. Бардык нерсени барктайт экенсиздер. Шампунь, самын, паста, щетка баш жагына коюп жатышат экен. Караңычы, барктаганы. Туурабы я? Кандай барктап атасыздар? Негизи мен Сузактын тою болуп атат да берди. Сузактар тууралуу айтыш керек негизи. Сузактар негизи биз кыйын элбиз. Сузактын центрин өзбектер ээлейт. Өзбектер ээлейт. Жерлерибизде Сузак жер кыргыздыкы, бирок өзбектер иштетет. Иштетсин, пускай. Биз эс алабыз, туурабы? Биз эс алабыз. Биз себеби Курманбектин урпактарыбыз да. Бизде даже 2 Курманбек бар. Бири ашып кеткен, бири качып кеткен. Правда?
Эки Курманбек бар бизде, патриот. Братышкалар биз анан турабыз ушу кыялдан. Негизи меймандос калып келебиз да биз Сузактар. Пейилибиз да кенен. Сузактын центрларын өзбектер иштетет, кафе, ресторандарда өзбектер иштетет, биз эс алабыз ата. Эс алыш керек. Москвада дворник болуп иштейбиз. Айрымдарыбыз водитель болуп иштейбиз. Бияктан акчаны кылып барабыз, тиякта эс алып коебуз ата. 4 мезгилди бир гана Сузакта көргөнгө болот. Кыргызстан боюнча мен ушул бардык айылдарына, район шаарларына барган киши катары айтып коеюн. Мисалы үчүн Кочкордо кыш анча болбойт, туугандар. Кочкордо анан Баткендин Кызылкая шаарында кыш анча болбойт. Сузакта 4 мезгил убагында келет, убагында кетет. Марттын бир күнү точно жаз келет. Себеби кышы менен Сузактар барып эс алышат. 28 февраль, 28 февраль күнү жолго чыгып кетишет. Себеби 1 март күнү бизде жаз келип калат. Жазда караанын көрсөтпөй, бияка келип жумушка келип калыш керек. Себеби биз иштейбиз да. Кышында эс алабыз биз. Ошон үчүн бириңиздер ушул жакта жакшы тилек ниет кылып жүрөсүздөр. Ылайым шаардын центринен ипотека болсо да үй алып алгыла. Только Сузактар эмес, башкаларды алып алгыла, той бергиле, артист издеп калгыла алайым. Азыр артисттер чыгып биякта айтып атпайбы? Кичине сүрдөп атабыз деп. Жокчу экен го, төлөөлүп атабыз, нормально эле. Уялып атабыз алдында дейт го. Кайнагаңар булар, жок, уялбайлы, мындай чогуу эле. Мындай Райым акенин чорный кассасына келгенде эле олтургула. Манайыңарды ачып тургандар турабы я. Себеби биз көп жерлерде кыялданып жүрөбүз. Эми баягы күрүштүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет дейт. Ачык айтып коеюн. Мени ким чакырмагыла, ошо тиги устатым, өкүл атам болот, ошо Борончуну ээрчип кичине тойлорго жаңы депутаттардын, чоңдордун тойлорунун арасында барган эле катуу турат. Бирде гана деле сүйлөй албайсың, ушу бирдеме сүйлөп, ушулардын көзүнө тиеп албайын, акырын эмтесин. Эми бүгүн жалаң өзүбүз экен туугандар мындай. Кыздар силер мед коллежди бүтүп, бир 10 жылдан кийин балдар физкультурныйды бүтүп, бир 7 жылдан кийин чогуу жолугуп аткандай болуп, бир майрамдагыдай манайда олтуралы туугандар. Себеби жашоо өзү бизге өмүр ченелүү туугандар. Ошон үчүн ар бир күнүбүздө ийгиликтер коштосун, ыргайлансын жашообуз, гүлгө айлансын. Мен эми өзү башында жакшы эле жүргөм. Анан акыркы учурда кичине ырдап калдым. Төмөндөгү жагымдуу фонограмманы кабыл алып койгула. Сөзү Обоно Сардарбек Жумалиев айыбызга таандык Бульварын деген жагымдуу чыгарма. Ким болсо чогурдайбыз. Толгон өмүр жазы болуп турганым, толкунданткан жүрөк оту жыргалым, бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, күлжүктанып сүйкүмдөнөт болбарым, бурун земе күндө жаңы көрүп кошуп, күлжүктанып сүйкүмдөнөт болбарым. Обонуңдун күзүн арнатырганым, тойлорумдун күнүн терип ойгардым, жайышы шайырланып толтуруп, жашты кечтин салтанаты болбарым, жайышы шайырланып толтуруп, жашты кечтин салтанаты болбарым. Мен сол үчүн кол чапырабыз, майрамыңыздар менен. Сүрөтүңдөн сатеңдеш таптадым, саймаланган жашыгыран жашарым, сергиткен сыйкары жашка демберге, сүйүп толгон сулуу көчөм болбарым, сансыз өмүр рахатка бөлөнгөн, сүйүп толгон сулуу аллея.
bulvarım. Çok rahmat. Rahmat. Toyuңuzдар құт болсын. Біздің чармауыз жүк болсын. Маға 2 қырға төлеген. Çok құтылып қойып туғандар үшін. Кейінгі чармауыз сөзі Байдылла Сарнағоевтікі, 16-мыш Қадыровтікі, Ақсүйінден бере тұрчы бердімчі. Сұлтан Сыпатаев болчалар болсын. Кезекте көптөгөн сыйлыктардын лауреаты Манас Миң орденинин ээси, маданияттын мыкты кызматкери Гүлипа Карымша көжекеси чакырып кетели. Андемесе алышкы чарманы сиздерге илдестер тартап койгон уруксат.
нерсе баягы бардык нерсе жүк болсун дейт. Мейлин сиздерди бүгүн кадырлайм, урматтайм. Сиздер үчүн бүгүнкү ыйрым дагы бир билдирсе болсун. Так чекинде Жумамедин Шерали, ырдамасам бирде Муктар мырза отуруп жетирбейт, ошон үчүн Gördüğüm çakan aymanı, tavası giyin saymanı, doğruluk cıhtın ayrını, tüyümde singe kaymanı, canım bir doluk bozaydı, yolundan dostum, altından dostum, yolundan dostum, caydarı. Kurbuğa kırıldım batma, Kumadı çoşup sırasam, Sırrın çiçi oldurum, Sizin bizi var gün batsam, Cırnalı benim sesimge, Cımbızlar gözüm, Cigitler gözüm, Sevgiler gözüm, Anlasam. Tülülüp gittisinde, tütbaklı ıştak cebinde, candan çıkan ayrılık, çıkalay bizde sekide, andılar üstün altına, andınız ne bak, umaga ne bak, şekliniz ne bak, beyine. Dilin altına, andımız ne bak, umaga ne bak, şekliniz ne bak, beyine. Rahmat, rahmat. Назарыңыздарды би кезегіне бұрмақчыбыз жаштарға Сузақтың датына қайғызы қол чалармен тосалалығына. Замира Назарқол ойжекебіз Алатоо айымдар коомунун жетекчиси. Жана ошондой эле Ару Дүйнө адаби клубунун жетекчиси Айжан Мамасадык ойжекебиз. Кол чабуулар менен. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, бүгүн ушул биздин мааракебизге куш келипсиздер. Алтындай убактыңыздарды аябай ошо биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп келип биз менен ортоктош болуп отурганыңыздарга ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баягы кыргызда айтылат эмеспи, ааламга жол айылдан башталат деп. Ошондой эле баарыбыз эле айылдын кулундарыбыз. Айылыбыздан чыгып кеткенден кийин мекенибизге, айылыбызга болгон кусалыктар артат экен. Ошол айылга барган сайын мурдагы көрүп жүргөн улуу инсандарды, ата энең менен курбалдаш болгон айылдаштарыңды көптөрдү көзүң көрбөй калгандан кийин ушундай бир сагыныч пайда болуп, ойлонуп, ошолорду эстеп, ушу неберелерине, балдарына, чеберелерине бир жакшы жактарын эстеп жазып, бир эскерүү калтырайлы деп көрүнүктүү инсандарын чогултуп жазып ошо түзүп дегендей
Ошо 1959 жылкы менин классташтарым Деми менен Сыргабаева Мырзайым, эжекебиздин Деми менен редактор ошо Айжан Мамасадыкова кызыбыздын жардамы менен биз ушул бир китепти түзүп алып чыктык. Бүгүнкү күндө ошо колубузга тийип, бет ачарын силерге бир сүйүнчүлүк кубанычыбызды тең бөлүшүп коелу деген ниетте алдыңыздарга чыгып турабыз. Чын жүрөктөн каалап сиздерге чың ден соолук, албан ийгилик. Сузагымдын айтат саламын Айжан аттуу кызы ийилип. Арбаңыздар. Каракулжа коомунун мүчөсү, көптөгөн сыйлыктардын лауреаты, ырдын пери ыратасы Ырыспай демекчи Ырыспай Абдыкадыров атабыздын небереси Насип Нуралиевди кол чалар менен чакырып кетелим. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Сузак коомунун майрамына келген кадырлуу коноктор, эс алгачыңыздар көңүлдүү улансын, майрамыңыздар майрам кылансын. Сиздер үчүн анда жагымдуу чыгармаларды аткарып берген Каракулжа коомунун мүчөсү катары жалпы бардык сиздердин урматыңыздарды кабыл алыңыздар. Муслим Магомаев, 3 года не снилось. Мне тебе сравнить бы надо с песнёй соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты не снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше, зная мечту свою давнюю, тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебе сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается. С вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера, 3 года ты не снилась, а встретилась
саламатсыздар, байрам болсын. Созақ қауымының Татнақайдағы бір айымы жеке ішкер Жәмила Нишанбаева қызымызды қолчаулармен тосып алалы. Саламатсыздар, құтманды ұшыра кетіңіздер менен. Бүгінгі созақтықтар, урматтуу мырзалар, алған сыйлығыңыздар құт болсын. Сіздерді айымдардың атынан құттықтап кетуге рұқсат етіңіздер. Бажырайып жердің беті гүлге толсын, бақтылуу турмушубузга бақыт қонсын. Кең болып келечегиңиз ардайыма, бүгінгі сузагымдын маарекеси құтты болсын демекчимин. Андемесе сіздерге арнап, жаштарға деген үрді бұл кече үрчі болосақтағы, бийчі болосақтағы бийчі қылды андемесе ұшыл даярдаған ырымды сіздерге тартып қойып. Гүлжан Төреева. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, кадырлуу мырзалар, жалпы эле кыргызстандык мекендештер, ошондой эле сузактык жердештер, амансыздарбы? Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте өзүңүздөр көрүп тургандай, байкап тургандай, Москва жергесинде аз убакыт болсо дагы Сузак коому түзүлгөндөн бери башынан баштап бармын. Азыр айтып өткөндөй коомдук активист деп колдон келишинче активист болгонго, эл жер үчүн кызмат кылганга аракет кылып келебиз. Ар кандай кесипти аркалап, бүгүнкү күндө ырчылык кесипти да сиздердин алдыңыздарга тартуулаган турам. Кабыл алып коюңуздар. Сөзү обону
өзүбүздүн Сузактын кызы Айнура Шералиевага таандык «Унутпум» аттуу ыр сиздер үчүн болсун. Алла Rahmat Rasul bildirimiz Gülcan Cantırı ayında Rasul bildirili. Gelecekte dağı bir Suzak'tan Tatanakay gelecekte köptü müttendürgün ırçı kızı Tatlıgül Osman Alieva kızı usta kolçalarымен çağırıp getirdi. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңызда мен куттап, жагымдуу чыгарманы аткарып берсем, кабыл алып коюңуздар.
Ай, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Келечекте көптүмдө үмүттөндүргөн дагы бир таланттарыбыз бар бол. Келиңиздер кадырлуу коноктор, кезекте дагы бир биздин сыйлык тапшыруу аземине уруксат берели. Дагы эле болсо Сузак коомунун төрагасы Канат Искендерович мырзаны чакырабыз. Жана ошондой эле Райымкул Арзымаматович агай, келиңиздер. Биздин ушул активисттерге колун кармап, ушуларга кичине дем күч берип, өзүңүздөр колуңуздар менен узатып койсоңуздар дейм. Анда бизи грамота менен сыйланат Москва шаарындагы Сузак коомдук бирикмесинин атынан улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесиндеги Сузак коомунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Назаркулова Замир айым сыйланат. Кезекте дагы эле болсо ушундай сыйлык менен улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесинде Сузак коомунун өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Шавданов Самарбек мырза сыйланат. Дагы эле болсо ушундай сыйлык менен Сузак коомунун мүчөсү, Сузак коомуна кошкон зор салым үчүн, өзгөчө спорт тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Юлдашев Асылбек сыйланат. Дагы деле ушундай грамота менен Сузак районунун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятына кошкон салымы, каада салты чет элге таанытууда Сузак коомунун өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Карабаева Сонумбү сыйланат. Дагы деле ушундай сыйлык менен Сузак коомунун өнүгүүсүнө жана кыргыз маданиятына Москва жергесине кошкон зор салым үчүн Нелкан Багышева сыйланат. Багышбекова. Жана ошондой эле грамота менен улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын, каада салтын чет элге таанытууда Москва жергесинде Сузак коомуна өнүгүүсүнө зор кошкон салым үчүн Нишанбаева Жамиля сыйланат. Грамота менен сыйланат улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, жетишкендиктерин чет элге таанытууда Москва жергесиндеги Сузак коомунун спорт тармагынын өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Ташимбетов Алмаз мырза сыйланат. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз, аксакалдар, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бардыңыздар, грамотаңыздар кут болсун. Сиздерге терең ыраазычылыктар, урматтуу мүчөлөр, активист кыздарыбыз, балдарыбыз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, Жалал Абад областындагы маданият чөйрөсүндө, дегеле кыргыз чөйрөсүндө көптөгөн сонун зор салымын кошкон, маданиятта өз орду бар Кыргыз Республикасы маданият мыкты кызматкери Самарбек Шабданов мырзаны кол чалуу менен чакырып кетели. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Элибизде, жерибизде дайым тынчтык болсун. Сиздер үчүн өзүбүздүн агабыз, режиссер Ак Калпак күнүнүн негиздөөчүсү Ырысбек Жабировдун сөзүнө жазылган Кыргыз элим аттуу чыгарманы тартуулайм. Кол алыңыздар. Майрамыңыздар майрам улансын.
азаттық болсын биік көтерішкін бақталайын тымаққа бөлінішкін ұлы жұрт ұлылығын жоғалтпастан намысты ұлан қызын көбінігін ал мені Қырғызстаным қырғыз елім егеменді менің қырғыз елім кереметті асылайық жерім өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим егеменді менің кыргыз элим кереметті асылайық жерим өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим таза балу толурун көк тиреген Ерманас ер Курманбек мекендеген Тутту жер алмаштыргыз аламдагы бабалар мурас кылып бизге берген ал менин Кыргызстаным кыргыз элим егеменді менің қырғыз елім кереметті асылайық жерім өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим егеменді менің кыргыз элим кереметті асылайық жерим өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим мамлекетimize daim tinchlik bo'lsin, omon bo'lsin. Kim endi o'y maqsad bilan ushul ko'tarilgan ko'chaga kelib o'tirsa, o'shul o'y maqsadga Allohim o'zi yetkazsin. Baringizlarga cho'ng-cho'ng rahmat, o'shunday yaxshilikda joylashgancha sog'-salomat turingizlar. Baringizlarga cho'ng rahmatchilik bildiramiz. Jalbinizlarni soat 7:00 Volgogradskiy prospekti Granata restoranda çayga kutib qilamiz. Egemenді менің қырғыз елім кереметті асылайық жерім өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим егеменді менің кыргыз элим кереметті асылайық жерим өлкөсүн жаңы бар келешектин гүлдөй бер өсө бер кыргыз элим кыргыз элим Cho'ng-cho'ng rahmat javobingizlarga.